дайым ата-энелер сурашат. Эмне үчүн тамакты силер төлөбөйсүңөр деп айтат. Жок, мамлекет жылуулугун, мамлекет айлыгын, мамлекет өнүгүү кызматын түзүп берет. Тамак аш жок дегенде силер беришиңиздер керек. Бул ата-эненин ыйык милдети. Эмне үчүн дегенде бүткүл дүйнөдө бала багуу өтө кымбат кичинекей кенже курактагы. Биз ошого карабастан Конституцияда президентибиз келгенде жаңы статья кирген. Кенже курактагы балдарды мектепке чейин өнүктүрүү бекер жана милдеттүү түрдө деп. Ушул статья киргенде биздин биринчи орун басарыбыз абдан кейиген турабы бүт мынча акчаны кайдан табабыз эми ар бир балага деп. Кыргызстаныбыз өссүн. 7.200.000 адам аз бизде, аз. Бирок биз ар бирибиз баалуулугубуз бала деп иштешибиз керек. Анткени сиздин 2 этаж үйүңүздагы, 2 мындай үйүр жылкыңыздагы сизге кызмат кылбайт. Сизге кызмат кыла турган, өлкөгө кызмат кыла турган, бардыгыбызды бириктире турган, ата мурасын улай турган бул балдардын тарбиясы болуп эсептелинет.